Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Нарын областынын Дөбөлү айыл өкмөтүнөн чыгып атабыз. Биздин сураныш жалпы элдин атынан Шаменов Илисти бошотуп коюңузду сурайбыз. Көпчүлүктү сыйлап айланайын балам. Ушуну жакшылап карап, баланы бошотуп коюңуз. Дөбөлү айыл көп элдин атынан чыгып сүйлөп атам айланайын. İşin olmasın şu balаны чыгарып коюңуз. Эч күнөөсү жок жаш бала. Келечеги кең да bunun. Может, жакшы элге карашкан биздин айылдын турмушуна бүт түшүнгөн жакшы бала. Чоң өтүнүч элдин атынан баланы бошотуп коюңуз. Айланайын. Жакшылап көңүл бериңиз. Илгиз Шаменов биздин Теңир тоонун кулуну, биздин Дөбөлү айылыбыздын уулубуз. Жап-жаш бала. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Ушул биздин Дөбөлү айылынын тургуну Илгиз Шаменов биздин кулум болот. Ушул Кыргызстан үчүн, эл үчүн кереги тийчү балдардан бири. Bir жыл 7 айдан бери ушул тергөөсү бүтпөй кандайдыр бир иш менен кармалып отурат. Ал бизге негизсиз болуп атат. Элдин талабы, элдин суранычы сизден ушу балким сиздерге жетпей атат туура маалымат. Ушул кандайдыр бир кармалып отурушат. Ушу элдин көйгөйү, элдин тилегени ошол балабызды ушул эркиндикке чыкса деп тилейбиз. Ушул баланы элине, жерине, мамлекетке кызмат кылчу балдардан бири. Өзүңүздөр туура түшүнүп, өзүңүздөр туура кабыл алып, ушу мамлекетибиз, эл журтубуз бүтүмдүктө, ынтымакта болсун деп, элдин баардык ушул жерде элдин тилеген ойлору ошондой. Ошол үчүн ушул биздин балабыз да эркиндикте болсун деп биз тилейбиз. Ушуну бир жакшы акыйкаттык менен карап, бир жакшы чечим чыгарып бересиздер. Ушул баланын ден соолугунан ажырап жаштайынан 1 жыл 7 айдан бери отурат, ушул ден соолугунан ажырап калабы деп биз да коркунучта болуп атабыз азыр. Ушул эл журт, эл тынчтанып атат. Сиздерден суранабыз, Илгиз Шаменовго боштондук. Илгиз Шаменовго боштондук. Илгиз Шаменовго боштондук. Саламатсыңарбы агайын туугандар, биздин чыккан себебибиз деле алдыда агаларыбыз айтып кеткендей иштер болуп атат. Анан биз эне катары, энеси жаман кыйналып кетти семьясы. Ушул баланын ишин акыйкаттап сыртка чыгарып берүүңүздөрдү суранат элек. Биз эне катары келип отурабыз ушул жерге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз Дөбөлү айылынын элдери сизге түз кайрылуу кылабыз. Биздин айылдашыбыз, жердешибиз, жаш ишкер Илгиз Шаменовго боштондук берүүнү талап кылабыз. Мекенди сүйүү, бул биздин бир гана оюбуз. Илгиз Шаменов жетинтоо гени боюнча кастырбайбыз деген ою пикири үчүн камалып атат. Илгиз Шаменов менен чогуу камалган Москвадан келген кемпир абатты сүйлөдү деген 5 киши. 5 кишинин бирөө гана камакта. Бул акыйкатсыздык болуп атат. 4-өөсү боштондукта жүрүшөт. Калыстык кылып Илгиз Шаменовду боштондукка чыгарып берүүңүздү талап кылабыз. Илгиз Шаменовго боштондук! Боштондук!